Жакшы түштөр жана жаман түштөрдүн кандай пайда зыяны бар? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дегеле биз түшүбүздө көргөн нерселер биздин өңүбүздөгү жашоого таасири барбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям түштүн 3 түрү бар экендигинен кабар берет. Биринчиси бул Аллахтан келген жагымдуу, кооз, сүйүнүчтүү түштөр. Бул Аллах тараптан пендесине куш кабар иретинде, эскертүү иретинде келген түштөр. Экинчи бул жаман түштөр. Бул шайтандан келген түштөр. Адамды коркунучка, түшүбүзгө ар кандай иттердин, жыландардын, өтүп кеткен адамдардын түшүндө өзү өлүп калганы, жакын өлүп калганы, бийиктен учуп кеткени жана башка ушул окшогон жаман түштөрдүн баардыгы тең шайтандан болуп эсептелет. Үчүнчү түштүн түрү бул адаттагы эле көрүп жүргөн эч кандай пайда зыянга себеп болбогон түштөр. Эми жакшы түш көргөндө эмне кылуу керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: ким жакшы түш көрсө, ал Аллахка шүгүр айтсын дейт. Демек, жакшы түш көргөндө эң биринчи Аллахка шүгүр айтуу. Жана көргөн түшүн эң жакшы көргөн жакын адамына айтуу, же болбосо бир аалымдарга айтуу. Бирок түштү ар бир эле адамга айта берүү зарыл эмес. Анткени ал айткан түштөрдү башка адамдар көрө албастык, хасат кылып отуруп, ал адамга зыян берип коюштугу толук мүмкүн. Экинчи түш жаман түштөр. Жаман түштөр азыркы айтып өткөндөй, өтүп кеткен адамдардын, эски үйлөрдүн, албаштылардын басыштыгы, ушул окшогон дагы толтура жаман түштөрдүн баардыгынын кириштиги булар шайтандан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: ким жаман түш көргөн болсо, ойгонор замат сол жака 3 жолу түкүрсүн дейт. Жана Аллахтан коргонуу сурасын. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, же болбосо Аллахым ушул шайтандын жамандыгынан мени сактагын деп кыргызча деле сурасын. Жана ал көргөн түшүн эч кимге айтпасын деген. Демек, бул жаман түштүн адамдарга кириштиги бул жөндөн жөн болбойт. Ага шайтандын бир чоң зыяндарынын себебинен жаман түштөр адамдарга кирип баштайт. Эми ошол эле жаман түштөр кайра кайталанып, ошол эле иттердин, жыландардын түшүндө интимный иштерин болуштугу, көбүнчөсү эркектерге аялдар кирет, аялдарга эркектер кирет, же болбосо никеси бар туруп бирөөгө түшүндө турмушка чыгып кете берет. Ушул окшогон түштөрдүн бул көз тийүү, сыйкыр жана жин шайтандардын зыяндарынын белгиси болуп эсептелет. Ушундай түштөрдү көргөн адамдын күндүзгү абалы дагы толук түрдө өзгөрөт. Түшүндө жаман нерселер кирип баштаганда, анын өңүндөгү жашоосу дагы ачуусу бат келип, эч нерсе жакпай, чарчап, алсырап, жалкоосу кармап, уйкусу канбайт, жубайлар болсо аялы күйөөсү аял менен болбогон нерселер менен деле урушуп кете берет, эч бир жакшы сүйлөшө албай калат, балдарына катуу урушуп, бир мамилеси өзгөрүп баштайт. Эми жаман түш, ушундай жаман түштөрдөн адам коргонуш үчүн, ушулардын зыянын, жаман түштүн зыянын адамга тийбеш үчүн эмне кылыш керек? Адам эң биринчи түштүн жамандыгынан коргонуш керек. Ал үчүн жатаарда даарат алып, колдон келсе 2 рекет намаз окуп, пайгамбарыбыз ушундай кылып көрсөтүп берет. 2 рекет намаз окуп, жана жатаарда өзүнө дем салып жатуу керек. Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрү менен өзүнө дем салат. Жана Аят-ал Курсини окуп, Бисмика Аллахума амуту ва ахия деген дуаны айтып жатуу керек. Бирок кээ бир учурда канчалаган зикирди кылган күндө дагы, жатардагы дуаларды кылганда дагы деле болбой, түштөрдүн кире бериштиги, ушул өңүндөгү акыбалдардын өзгөрүштүгү болуп аткан болсо, анда ал сөзсүз түрдө ыйык Куран аяттары менен дем салыш керек, же болбосо жалаң гана Куран аяттары менен дем салган устаздарга дем салдыруу керек болуп эсептелет.